9бу, 5пи же 3пү? Парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчыларды дал ушул сандар же шайлоо босогосу санага сала баштады. 5%-ын тегерегинде калыш керек. 5% болуу керек. Думаю, что порог не нужен. Мен оюмча 3% паракты түшүрүш керек. Болбосо, шайлоо босогосун 7%дан 9%га көтөргөн өзгөртүүнү президенти жана депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзамга 2 жыл мурда депутаттар киргизип беришкен. Ага ылайык парламенттик шайлоодо республика боюнча 9%дан аз добуш топтогон саясий партиялар жогорку кеңешке өтө албайт. Буга кошумча ар бир партиянын ар бир облустан жана Бишкек, Ош шаарларынан топтогон добушу 0,7%дан кем болбош керек. Бул өзгөртүүгө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Дейин десең, быйыл жайында шайлоо мыйзамдарына кошумча өзгөртүүлөр киргизилгенде деле айрым саясатчылардын шайлоо босогосун төмөндөтүү демилгеси колдоо тапкан эмес. Эгер 2020-жылкы парламенттик шайлоо 9%дык чек менен өтсө эмне болот? Деги эле 9% деген канча добуш? Дароо эле салыштырып көрөлүм. Эгер 2015-жылкы шайлоодо парламентке өтүү чеги 7 эмес 9% болгондо, анда учурда жогорку кеңешке кирген 6 фракциянын 2 босогодон өтпөй калмак. Себеби анда шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 59% же 1,630,000 шайлоочу катышкан. Бир бол партиясы 8%дан ашык, Атамекен партиясы 7,5%дай гана добуш топтошкон. Андыктан бул шайлоодо 9%дык чек коюлса, 2 партия топтогон кеминде 258,000 адамдын добушу, же салыштырып айтканда бүтүндөй Талас облусунун калкына барабар жарандардын тандоосу эске алынбай калмак. Мындан улам учурда жоон топ саясатчылар, укук коргоочулар шайлоо босогосун төмөндөтүүнү, антпесе кийинки парламентке капчыгы калыңдар менен өкүмү күчтүүлөр гана өтүп кетет деп коңгуроо кагышууда. Ал эми бул жобону жактагандар 9%дык чек чыныгы атаандаштыкка жана парламентке күчтүү партиялардын келишине жол ачат дешет. Эми эмне кылуу керек? Башка өлкөлөрдүн мисалын карап көрөлү. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы же ПАСЕ демократия өнүккөн өлкөдө шайлоо босогосу 3%дан көп болбошу керек деп эсептейт. Эгер чек андан жогору болсо, адамдардын түрдүү топтордун үнү парламентте угулбай калат деп саналат. Андыктан жакында эле парламенттик шайлоо өткөн Канадада, ошол эле Британияда да жалпы республикалык чек деген түшүнүк жок. Себеби бул өлкөлөрдө партиянын талапкерлери же көз карандысыз талапкерлер бир мандаттуу округдардан шайланып келишет. Португалияда да чакан партиялардын мандат алышын чектеген эреже жок. Бирок бул өлкөдө майда партиялар чоңдор менен бирикпесе парламентке кириши кыйын. Айтор көпчүлүк Европа өлкөлөрүндө шайлоо босогосу 5%дан ашпайт. Постсоветтик чөлкөмдө Арменияда, Украинада, Грузияда жана Тажикстанда да саясий партиялар үчүн 5%га чейинки гана чек бар. Казакстанда болса 7% түзөт. Эгер Кыргызстандагы учурдагы шайлоо мыйзамы сакталса, анда чөлкөмдөгү шайлоо босогосу эң жогору мамлекеттердин башкы сабында туруп калат. Ал эми Түркия дүйнөдө парламентке өтүү чеги эң жогору мамлекет катары өтөлүп келет. Бул өлкөдө жалпы шайлоочулардын 10%дан ашыгынын добушун алган партиялар гана парламентке кире алат. Элдералык байкоочулар 2018-жылкы шайлоодо бул жобо саясий плюрализмди чектеп койгонун билдиришкен. Ал эми 2002-жылкы Түркиядагы кезексиз шайлоодо парламентке 2 ири партия гана өткөн. Добуштардын 45%, 10%дык чектен өтө албай калган партияларга берилген эле. Кыргызстанда да жогорку кеңештин жаңы чакырылышы шайланган сайын босого чеги жогорулап баратат. 2010-жылы бул чек 5% болсо, 2015-жылы 7-ге көтөрүлүп, эми кийинки шайлоо 9%дык чек менен өтөр-өтпөшү арса болуп турат. Деги эле шайлоо босогосу керекпи? Керек десек, ал канча пайыз болушу кажет? Сиз кандай ойлойсуз?